Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бүгүн 5 февраль күнү Каракол шаарындагы ат майданда Ысык Көл облусунун райондар аралык мелдеши өтүп жатат. Анын жүрүшүндө жогорку лигада Ысык Көлдүн намысын коргой турган Мурас командасынын курамы элге тааныштырылды. Толук курам менен таанышалы. Команданын капитаны Абдышуулу Урмат Исабеков Сарын колча коюңуздар. Кол чаппайсыздарбы? Кошумбаев Тилек колча коюңуздар. Каламбек уулу Эржан, Качкынбаев Дастан, Жолпонбаев Билек, Конушбаев Жаныш, Акылбеков Байыш, Айыл уулу Тилек. Бонус бул супер фишка. Байланышын колдонобуз, бонус алабыз. Кофе ичебиз, бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз, бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз, бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз, бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз, же телефондун балансына которобуз. Бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Манабу жогорку лигада 3 жигит кошулуп атат. Бул 3 жигиттин максаты биз аймакка бөлүнбөгөн бир муштумдай кыргыз эл ынтымак бүтүндөй болгонго чоң шарт түзүлүп аткан Аскат Аскаров, колчолор! Бейшекеев Фархат! Жана Тыналиев Рустам! Чабуулчу Аскат Аскаров буга чейин Ала Тоо жана Достук командаларында ойноп келген. Ал эми Фархат Бейшекеев менен Рустам Тыналиев Сары Өзөндүн намысы үчүн ойношкон. Бул курам менен Мурас командасы чемпион боло алабы? Ой пикир калтырыңыздар. Ассаламу алейкум, Аскат. Алейкум ассалам. Кош келипсиң. Сиздерге Мурас командасына ушу кантип келип калдың? Сөзөндө кененирээк. Мен Мурас командасына бияктап байкелер сунуштаган. Мен өзүм деле Достук командасы же Чүй командасы ошолор оюн ошондой болуп турган, бияк эме болуп калды. Кандай десем, күтүүсүздөн болуп калды. Анан бир команда Достук, ынтымак элементтер бул бияктагы кичине салымдар кошкула деген сунуштар болду. Ошол себеп менен келип калдык. Көл дагы жаман команда эмес деген Кыргызстан мыкты командалардын бири деп ойлойм. Ошон үчүн келип олорго салым салабыз го. Ошо бүгүн келиңиздер, команданы көрдүңөр, эл дагы кандай тосуп алган көрдүңөр, ушул тууралуу дагы кандай эмоциялар болду? Мен эмоция сүрдөдүк. Ошол эл жакшы кабыл алды. Бул ар бир эле Көк Бөрү көрөрманы түшүнөт деп кабыл алам. Бул спорт экенин, бул клубный оюн экенин биз түшүнүшүбүз керек деп ойлойм. Негизичи биз башка жакка мамлекет эмес, бул Кыргызстан ичиндеги оюндарга ушул эле Рустам байкени көрүп ушул жерде ар бир Көк Бөрүчү, жаңы чыгып жаткан Көк Бөрүчү дагы машыгып, дагы алдыда ушундай атактуулакчы болгонго мен күч берет деп ойлойм. Дагы бир суроо. Ошо Мурас командасында кандай быйылкыга пландарындай максаттары бар экен оюндарга? Максаттары жакшы экен. Ошо максаттарын угуп биз да ошого жараша келдик. Командага ушу максаттар бизге жаккан үчүн жакшы аттарды алып, ушу убакытта эми баарыбыз эле билебиз, ат болбосо болбойт. Ушу жакшы аттарды алабыз деп ниеттери, максаттары бар экен. Кудай буйруса алдыда көрөбүз. Аттарды алып, жакшылап күчтөгөнгөчү. Команда балдары жакшы, составы түзүлдү деп ойлойм. Чоң рахмат, ийгилик.